Балдар, жаныбызда бизди кубантып, жылмаюу тартуулап турган периштелер. Баарыбыз Аллахтан алардын бактысын тилеп, кең келечек каалайбыз. Туурабы? Эгер чындап кааласак, балдарыбыздын алдындагы өзүбүздүн жүрүм-турум сүйлөгөн сөзүбүзгө сырттан көз салып жүрүшүбүз керек. Балким ката кетирип жаткандырбыз. Чындыгында бул азыр бала түшүнбөйт деп балдарыбыздын алдында көп каталарга жол беребиз. Мисалы, бири-бирине ачууланган ата-эне көчөдөн ачуусун эптеп кармап үйүнө келет да дароо жаңжал баштайт. Же болбосо кээде мейман үйдөн кетээр менен жаңжал башталат. Ал эми үйдө ким бар? Албетте, аларды чочулап карап турган бала. Бөбөктөр эч нерсени билбегендей, түшүнбөгөндөй сезиле берет. Азыр урушсаң кайра эле эркелеп, дүйнөсү түгөл телегейи тегиз. Бирок биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүз, жүрүм-турумубуз алардын аң сезимине оңойчулук менен өчпөй турган болуп жазылып калат. Балалыктын алгачкы жылдары анын бүтүндөй жашоосуна таасир берет. Аң сезим айлана чөйрө, үй бүлөнүн таасири алдында калыптанат. Бул калыптануу процессиндеги балага болгон сапаттуу камкордук анын келечегиндеги сапаттуу инсан болушуна себепкер болот. Тескерисинче үй бүлөдөгү уруш талаш, зордук зомбулук баланы чүнчүтүп өмүр бою өзүн басынткан жашоого түртөт. Элестетип көрүңүзчү, чачылган үй, сынган идиш аяктар, атанын ачуулуу үнү менен катар апанын бышактаганы, көз жаштары. Бул картинаны көрүү бала үчүн кандай гана оор. Бала бул көрүнүштү унута алабы? Бала кезде алган психологиялык травма, жаракат 40 жашка чейин жашайт. Эгер адам өзү менен иштеп өнүкпөсө, өмүр бою анын жашоосуна кедергисин тийгизет. Апасынын атасынан таяк жегенин көрүп чоңойгон кыз бул көрүнүштү нормалдуу кабыл алат. Коркок, өз оюн айта албаган чоркок болуп өсөт. Орой мамилеге дуушар болсо, өзүн коргогондун ордуна болгон тагдырына моюн сунат. Балдарын да дал өзүндөй кылып тарбиялап уядан учурат. Бул жагдайдын уланып кете берүүсү өтө коркунучтуу. Кыз жетилип эне болсо дагы өз баласына бергиси келген мээримин толук жеткире албай, жолдошунун сүйүүсүн толук сезе албай калат. Себеби анын аң сезиминде балалыкта алган психологиялык жаракаттары калың дуал болуп орноп калган. Балдар 7 жашка чейин логикалык ой жүгүртүүгө жөндөмсүз болушат. Мисалы, столдун үстүндөгү тасмалды тарткылаган баласына энеси ысык чайнек кулап күйүп калбасын деп коркуп кыйкырып жибериши мүмкүн. Бирок бала апасынын тынчсызданып жатканын түшүнө албайт. Болгону коркуу сезимине туш болот. Ары бери басып, ушуну кармаба деп канча айтам сага деп жемелегендин ордуна балага ыңгайлуу шарт түзүү зарыл. Башкача айтканда, ага сабырдуулук менен түшүндүрүп берүү керек. Жогоруда айтылган кемчиликтер бар болсо, сиз да балким бул ата-энелердин катарына кошуласыз. Ичиңиздеги сизге тоскоол болуп жаткан калың дуалды уратып, өзүңүздү өзгөртүү менен кийинки муундарга чоң пайда келтирген болосуз. Жакшылык да, жамандык да улануучу нерсе. Биз жакшылыкты гана улантып, жакшылыкка гана шериктеш бололу. Себеби балалык жылдар бүтүндөй бир өмүрдүн пайдубалы.